Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналга талуучулары. Бүгүн 16 август туугандар 2024 жыл биз Ош облусуна ырайыштуу Кара Суу районунун 30 адыр айыл өкмөтүндө Бешкепеге келдик туугандар. Бешкепеде мына ушул кыргыз жылкысы сатып ачып атат туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Азыркы учурда жылкы тарт дегендер дагы көп. Сурагандар көп болуп атат. Буюрса мына ушундай жакшы жылкы чыгып атат. Ушул жылкы боюнча бир катар маалыматын алалы ээсинен чекеден сурайбыз туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Андан кийин ар бир көрүп жаткандаглар колдоо иретинде Байтуу каналынын өсүшүнө салым кошуш үчүн бирден лайктан басып коюңуздар. Буюрса чекеден көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, бул жылкы жаныбар боюнча маалымат берели. Жашы канча болду жылкынын? Жашы 3 асый. 3 асый болду. 3 асый, Мына 3 асый болуп тургандар, көрүп атасыздар. Пародасы өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан. Өзүнүн ушул таза кыргыз жылкысы дейт туугандар. Мына көрүп атасыздар. Каш кабактарындагы жанынан көрсөтүп коеюн. Мына кыргыз жылкысы каш кабактарын көздөр. Ден соолуктары кандай ака? Ден соолугу тап таза, жеп ичиши Бардыгы таза буюрса. таза. Томук жок буттарында, туяктарында. Казыктары жайында экен, мына караңыздар. Көкүрөгү, туяктары да жакшы, тик туяк экен. Анан артыңкы туягын да көрсөтөйүн. Томук андай нерсе жок дейт. Артыңкы соорусун дагы мындай көрсөтөйүн. Мына артыңкы соорусун да көрөсүздөр. Туяктарындагы сандарын да көрүңүздөр. Негизи көчмөр жоон жолпу экен ака. Жоон жолпу, жегени жакшы. Жегени жакшы. Узун дагы экен жаныбар. Көрөсүздөр. Улагы кандай ака? Улагы жакшы, улагы. Улагы жакшы. Чабылып атат. Чабылат улагы. 3 асый болсо, уже улага чабылып, Тарбиясы келген. Тарбиясы келди бүт эле тарабынан. Тарбия көргөн. Үйүргө коюлду элек ака? Үйүргө коюлу элек. Үйүргө коюлу элек бирок. Үйүргө коюлу элек экен. Жаныбарды көрүп атасыздар. Мойну дагы узун келген. Суагай, андан жоон жолпу келген. Жакшы жылкы экен, Алланын өкүмүнөн өзүлөр дагы көрөсүздөр. Таза кыргыз жылкы. Кечке чапсаң чаба бересиң да. Кайтпастан дең а? Кайтпастан. Кыргыз жылкысы негизинен өжөр болот го. Көп жерден кайта бербейт да. Кыргыз жылкыларына. Көбүнчө убагында кыргыз жылкысы тоо таштарга, жайлоолорго дагы 2-3 күн кайтпай жүрө берген ошол кыргыз жылкылар болгон туугандар. Көрөсүздөр. Бир ошол жогоруга чыгып басыктарын көрсөтүп, ака бурундарын да көрсөтүп коелу. Жаныбарды өзүңүздөр көрүп сындайсыздар туугандар. Андан кийин Өзбекстандан кызыккандар болсо да көрсөңүздөр болот. Өзбекстанда жеткирип берген, доставка кылган, үйүңүзгө чейин жеткирген бир туугандар бар. Видео номерин беребиз, байланышып, үйүңүздөргө дагы алдырсаңыздар болот туугандар жаныбарды. Көрүп атасыздар. Азыр эми ысыктын күнү узакка чабып, кыйнаштын кереги жок. Жаныбарды мына өзүңүздөр эле көрсөңүздөр болот. Мойнунда тик кылып алып, өзүн алып жүрүшү дагы жакшы, көкөлөп жүрөт экен туугандар. Кыска мындайына көрсөтүп коелу. Болду ака. Ысыкта кыйнабайлы. Бул багыда турат ака негизи. Курук азыкта турат. Курук азыкта турат. Ооба. Мына жаныбар курук жеп турат экен да. Быйыл жай менен эле курукта турду. иштеттим. Ошо өзүм 3-класстагы балам минип берет. Жоош жаш балдарга өтө жоош. Огородторго иштеттим. Дыйканчылыкка. Мына жаныбар. Дарбызга иштеген. Дарбызга да иштеди. Дарбызга иштеди да. Мына жаныбар. Иши бар, өтө жоош. Жоош дагы. Мына алдычы, көбүнчө мына жерге да көп узат да. Алды ушул жерде көкүрөгү мындай далына чейин кеңир экен да. Жаныбарды эми өздөрү дагы көрүп баа бересиздер. Бул кыргыз жылкысынын баасын канчага коебуз эми ака? Баасы 4,5 миң. 4,5 миң доллар. Ооба. Кеми бар. Кеми бар. Сүйлөшөбүз дейт туугандар. Кимге жакса. Жаныбарды эми өзүңүздөр дагы көрүп сындайсыздар. Баа бересиздер. Жакканы алсын. Улакка негизи чабылып жүрөт экен. Тарбиясы жакшы. Бар дейт. Тарбиясы дагы жакшы экен. Линиясы дагы бар, эми линиясын эми кызыккан адамдарга өзүнө айтабыз эми. Линиясы дагы бар дейт. Кызыккандарга линиясын дагы айтабыз дейт. Негизи көрүп атасыздар. Алдыңкы 2 туяк, артыңкы негизи бизде түштүк региондо 5 кашка деп коет. Пешинесинде дагы аз-маз кашкасы бар экен жаныбарды мына. Көрөсүздөр, жакшы, соодаңыз берсин ака. Ушундай туугандар, бүгүн биз Бешкепеде мына ушул сатылуучу кыргыз жылкысы боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.